толық заключениені томографияның результаты менен соменен коюлат да. Азыр мисалы мен жол болуп келсем, канча сууттуу мага заключение коюп. Предварительный диагноз коюлат. Ошо предварительный диагноз барбы? Заключение азыр айттым го. Предварительный ЗЧМТ деп коюлган, мээси чайкалган. Ошо мен айта турган нерсем, Турдоев Нурландын уулу, бывший начальник СОБРдун баласы Турдоев Тимурлан 9 күнү саат 16:30 чамасында мен жолдошуму көптөп Разаков атында паркта көптөп уруп, бир нече жолу денесине оор залалга келтирип, бычактап кеткен. Мен жолдошум аябай көп кан жоготуп, челюсти сынып, ага эртеси күнү операция жасалып, тамак жей албай, только через трубочку суу ичип, ошентип жатат. 3 баланын атасы. Менин кыздарым чыркырап үйдө атат, атама барам деп. Неге жаш балдар улакта чыккан чырдын айынан Турдоев Тилектин мындай эмеси требованиясы боюнча мени улакта сөгүп койду деген бир оз сөзү менен не себептен Турдоев Нурлан бывший начальник СОБРдун баласына дайындап, не себептен 3 баланын жашынакай жүргөн атасын бычактап кетет. Мен жолдошума келип кечирим сурап коюп, ушундай түшүнбөстүк болуп калыптыр деп мындай адам катары келип сөзгө келсечи, мен жолдошум не конфликтный человек, мен жолдошум бирөө менен антип уша бербейт, сөзгө келген жарокер жакшы адам. Айылдын баары айтат, мен жолдошум жөнүндө бир жаман сүйлөгөн адам жок. Бирок мына Турдоев Нурландын, Турдоев Тилектин, Турдоев Тимурлан жөнүндө маалымат ошончо, арыз жазам деген адам ошончо. Бирок булар бир айылды целый коркутуп алышкан. Бир ай башта эле булар Чалма айылынын тургунун талаага алып чыгып, сабап тизелетип кечирим сураткан видеолор бар. Ошого дагы мен суранарым, ушу органда иштеген ГОВД, ГКМБ баарына айтып кетет элем. Ушул эмени козгоп, ушу бывший начальник СОБРдын баласынын акесинин артынан тазалап жүргөн иштерин баарын возобновлять этип, козгоп, ушунун артынан түшүп, ошон кызмат орду менен пайдаланып, ошон жаман иштерди артынан тазалап жуугандыгы үчүн жоопкерчиликке семейный тартылышын мен сиздерден суранып кетем. Сиздер бүгүнкү күндө каяка жаздыңыздар? Мен бүгүнкү күндө азырынча ГОВДга жаздым. Биздин тергөөчүнүн аты Казыбек. Иш кандай кетип атат? Иш эми кетип атат эле деп атат, но мен байкоом боюнча бүгүн 4-сутка тапканына уже 2-сутка болуп жатат. Анан мына Гиппократтын антын берген ак халатчандар өзүнүн атын булгап, коррупцияга малынып, 2 күндөн бери визуально көрүп, визуально мындай эме кылган диагнозду коюп, история ачып, 2 сол баланы жаткызып койгондугу бул өтө туура эмес нерсе. Мындай больницадачы рентген, томография бүт баарына мындай быстро эме кыла турган эме доступ бар да. Булар если адам ошончо тяжелый состояниеде келсе, булар 2 күн кармап отуруп, мына 2 күн болду. Бүгүн понедельник, бүгүн рентген, бүгүн томография чыгат дейт. Анда эч качан болбойт. Алар келген күнү текшериш керек болчу. Кылмышкерлер ошондо эмне бизде Кыргызстанда адамдар келип жакпаган адамын бычактап, союп, эми Кудай сактап мен күйөөм эми тирүү калды. Өтүп кетсе, бирдеке болуп калса мен 3 балама ким күйөт? Не болот эле? Ошого чейин кыргыз эли мындай эртерээк кыймылдап, ушу өлүмгө жетпегенде ушундай маалда мына ошону ак халатчандарды иштен алып, ишин мындай баркын билген, мындай кесибине дак түшүрбөгөн жакшынакай адамдар келишти. Мен суранам сиздерденчи. Санкция качан? Санкция бүгүн. Мен азыр оперлер менен тергөөчүлөр менен сүйлөшүп билишиме караганда, булар барганга акыбалы жок деп врачтар эме кылып берген. Алар 4 группа задержание болгон 4 задержание кылган 4 сотрудник келгенде, бул 2 күн башта болгон окуя. Иличев Эмирди барганга акыбалы жок, чыпалагы сынган деп дежурный врачтар алып калган. Турдоев Тимурланды кете берсин деген, бирок мен цитирую эмени оперлердин сөзүнчө, бир звонок менен Турдоев Тимурлан больницада калды деп айтты мага оперлер. Кандай диагноз коюлду ошо боюнча? Бизге 11 январда келип түшүп, дежурный врачка кайрылган булар. Анан абалына жараша ойынкы отделениесинде, приемный отделениеге жаткырылган. Жаткырылган себеби диагнозун тактоо, ошо биринчи жардамдарды берүү болгон. Азыркы күндө буларга бул жолдо кандай диагноз коюлду? Анан чындап эле акыбалы болбады, коляскада жүрөшкөн деген эмелер болуп атат да. Biz konsolüum uyuşturduk. Travmatolog,
невропатолог, окулист бар. Алардын жыйынтыгы менен башы чайкалган, ошол көгалалары бар деп жыйынтык чыгарып, азыр больницада жатышат. Кайсы бөлүмгө отурдуңуздар? Бөлүмдү нейротравмадан өтөт, бирок атайын баягы конвой менен каралчу жер каралган бизде, биздин ооруканада. Ошол жерде конвойдун карамагында азыр жатышат. Келип түшкөн оорулардын аты жөнү кимисиники оорураак, кимисиники жеңилирээк, кимисине жол Экөө бердиңиздер? бирдей башы чайкалган деп диагноз коюлду. Ошонун негизинде дагы Челсин Элисовой хирургдарга, башка врачтар керек болсо ошолорго консультация кылабыз деп. Аз булардын санкциясы бар экен да? Билбейм саат канчада. Аларга барабы же сотко башкарууга чыгарасыз? Уруксат бердик, ага конвой менен барып келсе болот. Biz özümüz rayonunda yaşap bular bastırıp ошол булар уюшулуп Азыр келип мындай атышат. кылайлы. Азыр дагы уюшуп келип Мен атышат. түшүнүп атам. Мен баарын түшүнүп атам. Азыр Biz сиз ошол жерде тараптагы балдарыбыздын ден соолугун тынчсызданып 3 түндөн бери биз ошол жерде турабыз ошо. Мен жалгыз бой эне, бир эле уулум бар. Анан бул окуя боюнча биздин балдарды опуга дептир да. Бул опуга деген мен мугалиммин, опуга дегенди деле билбейт экенмин. Тем более биздин балдарыбыздын да хулиган дегенге капа болот. Азыр биздин давленияларыбыз көтөрүлүп турат бул опуга дегенди угуп алыпчы. Анан суранышым эки жакты тең караңыздар. Бул жерге биздин балдарыбызды кеч больницага жатты дегени, биздин балдарыбыз спортсмен эркек балдар. Ал бала чоң болуп, булар кичинекей болсо дагы бул мындай провокация эмелерге барабыз деген биздин да оюбуз жок эле. Эки жак менен биригип сүйлөшүп, чечишүүлө алайлы дегенибизде булар инстаграмдарга таркатты. Көп нерселерди провокацияланып ачууга алдырыштыбы. Ушундай кылышкандан биз дагы айласыздан ушинтип кайрылып отурабыз. Биз жакшылык жолу менен эле чечип алайлы деген оюбуз бар болчу. Жак сайылды деп атпайбы анан ошол. Жак сайылды деген ол бул деген самооборона рефлекси жүрүп кетет да ушундай убактачы. Балдардын ошондой өздөрүн билбеген убакта шок состоянияда булар да коргонуп эме болгондур. Анан биз бул жерде биздин балдарыбыз ошол күнү арыз жазбай эми эркекчилик деп эркек балдар экен ушундай отуруп калыштыр. Анан бул бала эми чоң эле бала экен, арыз жазган үчүн азыр ким биринчи арыз жазып койду, буларды спорт экен по боксу. Бир жакты эле карап атат. Анан биз жазайлы деп эме кылсак азыр эми конвойлор карап биз жаза албай атабыз азырчы. Анан ал чоң бала экен, билбейм эми чоң эркек бала экен, жакшылык жол менен эле чечип бүтүрүп коелу дедик эле да. Ушунча нерсеге барган биз деле, мен чынын айтсам өзүм таң калып отурам да. Токтоbolotov Тимурландын эжеси болом. Алиев Бакчар деп булар ортодо келишпестер болуп мындай болуп атат да. Органдагылар баягындай күчкө салыш эле бир тарапты карап атат да. Бир тарапты карабасын. Булар 2002 жылы опуга жетелек. 90-жылкы Алиев Бакчар деген булар опуга. Бул опуга деп мен точно айта алам. Неге? Бул Сатыбалды Курстан деп мына отор ресторанның хозяйны бар да. Ошодо 30 баласы бар, спортсмен. Спортсмен эмес алар опугылар. Ким Курстанга карыз болсо жүгүрүп барат. Ким не болсо мынантип мушташтырат. Анан азыр улак чапкандарга барып провокация кылып мына Алиев Бакчар. Алиев Бакчардан 6 бала жабыркады. Азыр жолдо келатат алар дагы. Алар больницага жатат. Милициялар чыгарып салат. Только Алиев Бакчар. 9 күнү болду. Мындай да Токтоbolotov Тимурлан ошо парктын жанында жашайт. Жашаган жери ошол. Алиев Бакчар Карагылжадан болот. Бул келип туруп неменкине барып атпайбы Тимурландын үйүнө. Ошол жерге барып скандал кылат. Анан булардан 12 жаш улуу балдар Алиев Бакчар. Андан кийин келип алыптыр, мен опуга кыл деп билеген баланы больницага жатып алганы уят да. Биз намыздандык, бирок булар да ооруп аткан үчүн биз жаткырдык. Биз неге кеш жаткырдык? Укам анча спорт менен неме кылат, дүйнөлүк немелерден алып келген үчүн биз намыздандык. Намыздансак булар намызданбаган үчүн биз дагы өздөрүнө эмне кылып жаткырдык. Булар дагы леченияга муктаж. Ошондо 9 күнү ушундай мушташ. 9 күнү ушундай мушташ болгон.
Ошол эми мына мен бийликтегилерден суранам, урматтуу Улан Ниязбеков, Ички иштер министрлигинин министри, биз сиздерден суранабыз, Оштогу Сайпиев, Ош УУДунун опер баласы Сайпиев ким эле? Илгиз. Сайпиев Илгизди токтоосуз түрдө жумуштан алышын талап кылабыз. Эмне себептен мен бирөөгө асылбайбыз бизчи? Неге мен алынсын деп атам? Ушуну провокациянын бардыгын ошол бала уюштуруп атат. 2 күндөн бери оперлерге бир тараптуу карап атат. Биздин балдар эмне малдар, бунун балдары бар. Биздин балдар да жабырып Булар айтып атышпайбы, 2 машина болуп келген, ал жерде 2 эле бала болгон деп. Анан мындай чоңуз силер кайсы немедесиңер? Оштубудан болсоор мындай да. Бул балдар качып Токтополатов Тимурлан ошол жерде жашайт. А булар Карагылжадан келип атпайбы? Мындай любой нерсенин эки жагын тең тартып силер чындыкты чыгаргыла. Ошо айтып Мына атпайбы. 2002 жылкы балдар, алар ошол жерде жашашат. Анан 90 жылкы Алиев Бактияр деген Карагылжадан келип атпайбы? Балдарды топтоп алып. Бул Бактиярдын жанында да бир бала бар. Аны качырып беришиптир. Биз дагы бардык маалыматтарды алып отурабыз. Ошондуктан урматтуу журналисттер, силерден биз да чындыкты күтөбүз. Эки тараптыкын бирдей кылып чыгарсаңар. Алар да жабыркадык дейт, биз да жабыркап жатабыз. Булар 2002 жылкылар, олардан 12 жаш кичүү. Анан биринчиден, экинчиден булардын жашаган жери ошол жер болуп атпайбы? А булар турак Карагылжадан келип атат. Териштирсеңиздер да болот. Аты жөнүм ошо жабырланчу Токтополатов Тимурландын эжеси болом. Турдуева Жайнагүл. Мурда маалым болгондой 11-январь күнү пычак менен 1992-жылы туулган Ош шаардын тургуну Ош шаардык ооруканасына түшкөн. Ал боюнча шаардык ички иштер башкармалыгы, облустук ички иштер башкармалыгы менен бирдикелешип иш аракеттерди ыкчам ишкерликти жүргүзүп жатат. Бул жаранды уктоклук алып жана пычактанга шектүү катары катышкан бардык адамдардын 3 адамдын тең өздүгү аныкталган. Бүгүнкү күндө 2001 жана 2002 жылкы баланын катыштыгы бар экени аныкталып, аларды тергөөгө алып келүү боюнча тиешелүү тергөө кызматынан тапшырма берилген. Бирок алар болсо 11 ошол күндүн эртеси ооруканага учурда жабырланып катары өтүп жаткан адамдын үстүнөн доо коюп, алар дагы менен урган дешип 2 шектүү адам учурда Ош шаардык ооруканада жатышат. Тергөө кызматы алардын үстүнөн Кыргыз Республикасынын Жаза процессуалдык кодексинин 97 жана 98 белгилеринин негизинде 48 сатка Ош шаардык ички иштер башкармалыгына убактылуу кармоочу жайга киргизүү боюнча токтом чыгарган. Бирок дарылап жаткан дарыгерлердин уруксаты жок болгондуктан аларды убактылуу кармоочу жайга киргизүүгө мүмкүн болгон жок. Бирок токтом чыгып калгандыгына байланыштуу аларды ошо дарыланып аткан шаардык ооруканасында жаткан палатасына атайын коштоп жүрүү кызматынан кайтаруу коюлуп, алар кайтарууда. Аларды кайтарууга